2020-жылы Садыр аралашып калып жеңди. Бирок ал мындай жеке башы менен жеңген менен Кыргызга эч бурулуш алып келе алган жок. Өзгөртүп алып келе алган жок, алып келе албайт. Анан ал кишиге деле мен ушуларды түшүндүрөйүн дедим эле да. Мисалга комус жөнөй элет да. Жөн адам ойной албайт. Анысы кандай, бул сенин ишиң эмес. Сен өз керт башыңды ойлобо. Сага деле ошо Сооронбайдай күң болуп калат эгер муну. Бул менин ишим. Мага мындай кызыкчылык эмес. Кыргызга керек болсо президенттин деле кереги жок. Жөн эле багыт көрсөтүүчү адам керек. Эгер Кыргызга жөн эле бир багытын көрсөтүп койсо, Кыргыз өзү аткан октой көтөрүлөт дейт да. Ошо сыяктуу эми бул жерде баягы адам жеңет дегендей эле бир кара күч менен жеңип кетишти да. Бирок эң башкысы мындай, ал күнүмдүк 1 жылбы, 2 жылбы ошо менен эле кайра бир Арстан Алайга же болбосо ааламдык билдирүүгө такалып калып атат. Мына ошого азыр келип калды бүгүнкү күндө деле, бүгүн 22-жылдын январь, мына бир жыл айлана элек. Ошончо ишеничи кетти, биз айткандай болду, тупикте. Анан бул жеңиш деп деле саналбайт да.